Урматтуу мусулман бир тууган, жакшылап көңүл буруң. Жер бетинде Кабыл менен Хабылдын болгон окуясына байланыштуу 5 көрүнүш болгон, асманда 5 лукта деп коет. 5 нерсе болгон. Ошол 5 нерсе менен 6 оору пайда болгон экен. Биз ойлойбуз, көрө албастык, текеберлик, ач көздүк, ачуулук, сараңдык деген оорулар жер бетинде пайда болгон. Адам алейхиссаламдын балдары болгон Кабыл менен Хабыл. Кабыл Хабылга көрө албай өлтүрүп койгон деген окуяларды биз натыйжа чыгарабыз. Демек, көрө албастык, ичи тардык, бирөөдүн акысын жеш деген нерселер бардыгы жердин бетинде башталган дейбиз. Жок. Ал Адам алейхиссалам менен Хауа энебиз бейиштен асмандан жерге түшөрдөн мурда асманда болуп өткөн окуялар экен. Ошону азыр бирме-бир айтып түшүнүп өзүбүзгө бир пайда алайлы. Биринчи аллукта ула, биринчи кадр, биринчи көрүнүш. Бул кайсы болгон? Жараткан Аллах Таалам кереметтүү аятта: "Ва из кала раббука лил малаика инни жаилу фил арди халифа." О Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Жараткан Роббиң периштелерге айткан сөзүн эстегин деп атат. Аллах Таалам периштелерге эмне деген? Инни жаилу фил арди халифа. Мен жер бетинде халифа орноштурам деди. Жер бетинде адам жаратам деди. Ла иляха илlallah. Демек, бул жерде Адам алейхиссаламга кандай шарапаттуулук тартууланып жатат? Халифа деген, башкаруучу. Эй Адам, жерге сен жоопкерчүсүн деп атат. Адам алейхиссаламга аябай чоң жоопкерчиликти берип атат. Халифа деген должносту берип атат. Жердин бетинде башкаруучу сенсин. Бардык жаратылышты сага баш ийдирип берем деп атат. Мына ошол жерде биринчи оору пайда болгон. Бул жерде эмес. Жерден башталган эмес экен. Демек бул асмандан башталган. Адам алейхиссалам жерге түшө элек, жарал элек, эми жаралып атат. Периштелерге Аллах Таала мен адам жаратам деп атат. Ошо заматтан башталып, эң биринчи оору пайда болуп атат да. Ал кайсы? Ал-хасад. Көрө албастык, ичи тардык. Ал кимде пайда болуп атат? Иблисте пайда болуп атат. Не dedi? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Жер бетинде бири-биринин канын төгө турган, жер бетин бузукучулук кыла турган немелерди жаратасызбы, о жараткан Алла деп периштелер Аллага кайрылып атат. Аларды жаратпай эле коюң, алардын ордуна биз эле сизге таспихтерди айтып, сизди даңазалап тура берели деп Аллах Таалага периштелер кайрылган экен. Кала инни а'ламу ма ла та'ламун. Аллах Таала эмне деп атат? Силер билбеген нерсени мен билемин деп атат. Ла илаха илlallah. Аллах ошол заматта эмнени билген? Бүгүн ушул мечитти толтуруп, Алланын барлыгына бирлигине иман келтирип, өз учурунда Алланын буйруктарын аткарып намазга келип атасыз. Орозосунда тарабы окуп атасыз, орозосун тутуп атасыз, ажылыгын кылып атасыз, зекетиңизди берип атасыз, кайрымдуулугуңузду берип атасыз. Инни а'ламу ма ла та'ламун. Силер билбеген нерсени билем. Периштелер билген эмес бул нерсени. Алла бүгүн Алланы жалгыздап, Алланы ар кандай ширктерден, ар кандай бузукучулуктан Алланы жалгыздап ибадат кылган сиздерди билген Алла. Бул биринчи көрүнүш бул. Бул жерде биринчи оору чыгып атат. Ал-хасад. Эмнени хасад? Эмне көрө албай атат? Иблис адамга ошол халифа деген атты берип атканын көрө албай калды. Бул биринчи көрүнүш. Ал-лукта сания. Экинчи көрүнүш кандай болгон? Кала Расул саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Ламма халакаллахул халка", Аллах Таалам жаратылышты жаратканда, камат рахим, рахим ордунан турду дагын. Рахим деген билестерби? Бир тууганчылык деген. Бир тууганчылык деген бардык жаратылыш бул. Аллах Таала жараткан жаратылыш бул өзүнчө бир. Ошол рахим ордунан туруп, эмне деп атат? Hada maqam la aid bika ya Allah min al-qati'a. Ушул орун
аршқа жабышып атат. Тааллақатыл арш деп атат. Аршқа жабышып баяғы рахым дегенде бир тууганчылык. Ошол аршқа жабышып, Алланын аршына жабышып, хазал мақамил айдика анил минал қатиа, ушул бир туугандар ажырашып кетип, мени таштап койгон муктаждардын башпанек сурай турган жери ушул жерби, о жараткан Алла деп бир тууган жабышат экен. Жараткан Аллах Таала эмне деп атат? Амма тардыйын, сен разы болосуңбу? Ан ахта ман катаак ва ан асл ман васалак. Ким сени менен бир туугандыгын бекем кыла турган болсо, ошо менен мен да мамилемди бекем кыла турган болсом. Ким сени менен бир тууганчылыгын үзө турган болсо, мен да аны менен бир тууганчылыгымды үзөмүн. Ушуга сен разысыңбы дегенде рахым айткан экен. Радиту, мен разымын деген экен. Мына ушул сага болсун деген. Ким бир тууган менен ажырашкан болсо, бир көзгө илбеген бул дүйнөдө, бир байлык үчүн, бийлик үчүн, мансап үчүн, же бир дүнүйө үчүн, атасы өлгөндөн кийин мурасын талаша албай өлүп кеткен атасы. Мына ошондой бир туугандар ажырашып кеткен, бири-биринин абалын сурабай тургандар үчүн Аллах андай адамдар менен өзүнүн байланышын да үзөт экен. Бул хадис далил ошолорго. Ушул көрүнүш асманда болгон экен. Адам алейхиссалам өз көзү менен көрүп, балдарына кийин окуя кылып айтып берген экен. Үчүнчү көрүнүш: "Ва из кулна лил малаикати isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Subhanallah, үчүнчү көрүнүштү караң. Ey Muhammed, биз периштелерге айткан сөзүбүздү эстегин. Ва из кулна лил малаика, биз периштелерге эмне деп атабыз? Usjudu li Adama, адамга сажда кылгыла дедим дейт Аллах Таала. Fasajadu, бардык периштелер адамга сажда кылышты. Ким сажда кылбай койду? Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bir gana iblis сажда кылбады. Ал эмнелерден болуп кетти? Капырлардан болуп кетти. Алланын буйругуна имтисал, Алланын буйругуна аткаруу, периштелерде кыл деди, кылып жүргөн. Адамга сажда кылгыла деди, бардык периштелер сажда кылды, бир гана иблис сажда кылбады. Жараткан Аллах Таалам иблистен сурап атат. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sen emnege сажда кылбай атасың? Мен сага буйрубадым беле? Адамга сажда кылууга сага эмне тоскоолдук кылып атат? Мен сага сажда кыл деп буйрубадым беле? Деп Аллах Таала иблистен сурап атат. Иблис, шайтан эмне деп жооп берип атат? Qala ana khayrun minhu, мен андан жакшымын деп атат. Мен андан жакшымын. Iz amar khalaqtani min narin, sen meni оттон жараттың. Wa khalaqtahu min tin, адамды болсо топурактан, ылайдан жараттың деп атат. Жакшылап карай турган болсок, ылай, топурак отко караганда пайдалуураак, жакшыраак экендигине карабастан, шайтан иблис эмне деп атат? Мен андан жакшымын деп текеберленип атат. Өзүн көтөрүп атат. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин кабу. Аллах Таалам өзүн көтөргөн кекирейгендерди эч качан жактырбайт, сүйбөйт эч качан. Үчүнчү оору мына ушул жерде пайда болуп атат. Ал кайсы? Текеберчилик. Экинчи оору. Текеберчилик мына ушул жерден башталды. Адам алейхиссаламды жаратып, сажда кыл дегенде, бардык периштелер сажда кылганда, иблис, шайтан сажда кылбай койгон. Мен ага караганда жакшыраакмын деген. Мен абройлуураакмын деген. Мен жакшымын, мен пайдалуумун дейт. Эч бир ой пикир жүгүрткөн жок шайтан. Тообосуна да кайткан жок. Эмне деп атат? Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Sadaqallahul azim. Allah Taala кереметтүү аятта эмне деп атат? Иблис сажда кылбастан
Araayteke hâzellezî kerremte. Menden жоғары қойып, мына ушул адамды бу дейт. О Роббим, эгерде сен мага кыяматка чейин өмүр берип кечиктире турган болсоң, мен сага ушул адамды көрсөтөмүн деп атат. Анын бүт урпактарын азгырамын деп атат. Ла ахтаниканна зурриятаху. Анын бүт урпактарыны, ханак деген сөз араб тилде аттын оозуна жүгөн салып ноктоо деген сөздү айтат. Эгер сен мага кыяматка чейин өмүр бере турган болсоң деп шайтан Аллага кайрылып атат. Мен сага көрсөтөйүнбү дейт. Анын бүт урпактарыны, сиз менен бизде айткан ошол кезде. Анын бүт урпактарыны ханак деп, мындай айтканда жүгөндөп ноктолоймун деп атат. Оңго тарсам оңго кетет, солго тарсам солго кетет. Атка ингесиздер да бардыңыздар. Оңго тарсаң оңго кетет, солго тарсаң солго кетет. Ошондой эле. Мына ул арак айдайт, аракка кеттиң. Бул зинага кеттиң. Уурулукка тарса уурулукка кетесиң. Шайтанга сен жүгөн болуп бересиң. Сен ноктолоп алган башыңдан. Кайсы күнөөгө болсо тарта берет, сен кете бересиң артынан. Илля қалила. Bir azı gana kalat деп атат. Bir azı gana kalat. Чыныгы Кудайдан корккон, иманында бекем, ар бир харам иштен өзүнө алып жүргөн, мына ошолор гана калат деп атат. Сага иманы менен, ихласы менен, бекем таква, буларга күчүм жетпейт деген сөз. Аллах Таалам баарыбызды мына ошолордун катарынан кошкон болсун иншалла. Төртүнчү лукта, төртүнчү көрүнүш, бул шажаратул хулд деп коет. Түбөлүктүү дарак. Түбөлүктүү дарак. Шайтан алейхиллана Адам алейхиссаламды азгырып атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва васваса илейхи шайтан, кала я Адаму хал адуллука ала шажаратил хулди ва мулкун ла ябла. Садакаллахул азим. Шайтан адамды азгырып атат. Эмне менен? Дарак менен. Адам, мен сага түбөлүктүү даракты көрсөтөйүнбү? Жана эч чирибеген, эч кургабаган, түгөнбөгөн мүлк байлыкты көрсөтөйүнбү? Деп шайтан адамды азгырып атат. Бейиште дарак көп өтө. Бейиште дарак көп. Бирок именно шайтан мына ошол дарак менен азгырып атат. Кээде жашообузда, урматтуу жамаат, сенин колуң жетпеген, сенин кудуретиң жетпеген нерсени шайтан сенин көзүңө кооз, сулуу, чырайлуу кылып көрсөтүп коет. Ал сенин мүлкүң эмес. Көрдүңбү? Кээде сенин колуң жетпеген, ал сеники эмес. Сен аракет кылган сайын ал сеники эмес, колуң жетпейт ага. Ошону сага кооз кылып көрсөтөт. Төртүнчү оору кандай болуп атат, билесиздерби? Там ач көздүк. Мана ошол жерден башталган экен. Ал-лукта хамиса, 5-чи көрүнүш, 5-чи кадр, таубату Адам. Адам алейхиссаламдын тообосу. Адам алейхиссаламдын тообосу. Адам алейхиссалам бейиште ошол даракты жегенде ушунчалык качкан экен. Коёрго жай таппай калганда, Алланын ачуусу келет. Ушунчалык каттык Алланын газабы келгенде, Адам алейхиссалам менен Хавва энебиз каяка өзүнүн ордун кое турган жай тапкан эмес да. Адам алейхиссаламга Аллах Таала кайрылып эмне деп атат? Афирара минни я Адам. Адам, менден качып атасыңбы деген. Адам алейхиссалам эмне деди? Ла я Раб, лакин хаяан. Качкан жокмун, уялып атам деди. Адам менен шайтандын айырмачылыгы мана ушул жерде. Инсанда бир аз уяттуулук болуш керек. Адамда уяттуулук болуш керек. Ал уялбаган шайтан кылган күнөөсүнө да тооба кылган эмес. Адам алейхиссалам бир даракты жеп коюп, Аллах Таала анын тообосун кабыл алганына карабастан ыйлап асмандан түшкөн.
Алла Таалам Адам алейхисаламды ошол шайтандын васвасасына азгырылып, дарактан мөмө жеп коюп, жерге түшүрүлгөндө караң шайтан. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимдин жүрөгүндө кибир, текеберчиликтен bir мискал зарра, көзгө көрүнбөгөн атомчолукта жүрөгүндө кибирлик боло турган болсо, ал бейишке кирбейт деген. Адам алейхисалам бейиштен жерге түшкөндө ушунчалык ыйлайт. Аллах Таалам Адам алейхисаламга кайрылып эмне дейт? Ла тадза мин каули лака ухруж. Эй Адам, чык бейиштен деген сөзүмө сен кайгырба, капаланба дейт. Лака халактуха, бул бейишти сен үчүн жаратканмын деп атат. Бейишти сен үчүн жаратканмын. Валакин каули, менин айткан сөзүм, инзил вабдур таква, жерге түш деп атам дейт. Таквалыктын уругун эк деп айтып атам мен сага. Бейиштен чык деген жокмун дейт. Вама иштахта илейхи, качан бейишке сагынган болсоң, таала адхулука ияха деген. Кел мага, мен сени өзүм киргизип коем бейишке деп. Аллах Таалам кимге кайрылган экен? Адам алейхисаламга. Эй Адам, эгерде мен сенин күнөөңдүн бардыгын кечирген болсом, сенин урпактарыңдын күнөөлөрүн кечирген болсом, бул менин рахматым, мээримим, берешендигимден деп атат. Эй Адам, сен мурда бейиште менин алдыма падышанын алдына киргендей кирчү элең дейт. А бүгүн мага эң жагымдуу нерсе кул падышанын алдына киргендей болуп атасың дейт. Бул мага аябай жагат дейт. Көрсөтүп ибадат кылган эй Адам деп атат. Бир күнөө ишти жасап коюп, ушунчалык кичипейил болуп, кордолуп, ыйлап, тооба кылган адам мага жагымдуураак деп Аллах Таала айткан экен. Аллах Таалам барыбызды ушундай адаттардан, ушундай кылык жооруктардан Кудайым өзү сактаган болсун. Иманыбызды саламат кылган болсун. Мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, кут берекесин төккөн болсун. Бир эле мамлекетибизге эмес, кошуна мамлекеттер менен тынчтыкта, аманчылыкта жашоону Кудайым барыбызга насип кылган болсун иншаллах. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.